Саламатсыздарбы угармандар, көрөрмандар, сиздер менен Пүтүмүнткө менин көрсөтүм, менин убактым 5 гана мүнөт. Ошондо мен баардыгына сүйлөгөнгө жетишим керек. Бүгүнкү күндө мен алтын боюнча маселени козгогум келип турат. Мынакей алтын маселеси, бул бир Кыргызстанда биздин өнөр жай маселеси. Тоо кенчилердин айтуусунда бул алтынды гана иштетсек, биз чоң кризистен, ошондой эле карзыбыздан кутулабыз деп өздөрүнүн убадаларын жана ошондой эле өздөрүнүн сөздөрүн, ошондой эле программасына киришип алгандарын биз көрүп турабыз. Мен бир нерсени айткым келет да, мына бүгүнкү күндө ар бир аймак, ар бир район өзүнчө бир адистешип калган. Мисалы Ташкөмүр, Кызылкыя райондору булар өзүнчө бир ошол таш көмүр кенине адистешкендер да булар. Ошондой эле Кара Кече, Кочкор жактагы, Жумгал жактагылар бул ошол таш көмүр кенине адистешип калган. Ал эми Тогусторо, Чаткал, Алабыка райондору булар алтын кенине адистешип калган. Мисалы өзгөчө Тогусторо району бул алтынга адистешкен эл болуп калган. Себеби 1986 жылы биринчи жолу Кыргызстанда алтын алынып, Макмал алтын ылгоочу комбинаты ачылган. Ошондон бери Тогустоrodо кадрлар алтын боюнча адистер чыккан. Мисалы Токтогул, Каракөл шаарларында алар ГЭС боюнча адистер чыкса, ал эми Тогусторо районунда алтын кени боюнча адистештер чыккан. Анан мен бир нерсеге таң калам да, эмне үчүн ушул адистештикен райондордон адистештикен министрлерди чыгарышпайт? Мисалы эмне үчүн Тогусторо районунан Кыргыз алтын концернинин президенти чыкпасын? Сөзсүз түрдө чыгыш керек. Себеп дегенде мен башында айткандай адистешкен район ошол район боюнча. Ошондой эле Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ачылгандан бери иштеп келатып, мына акыркы 3 жылда Макмал алтын комбинатын банкрот деп Кыргыз алтын концернин жаап кытайлыктарга берди. Бирок банкрот деп аталган алтын комбинат бүгүнкү күнгө чейин 36 килограммдан айына алтын берип жатат. Анан бул эмне деген шумдук? Эгерде банкрот деген Макмал алтын комбинаты бүгүнкү күндө 36 килограммдан алтын, 70 килограммга чейин алтын берип жатса, аны эмне үчүн банкрот деген мамлекеттик ишкана. Ошондой эле бүгүнкү күндө кытайлык инвестор барып, Макмал алтын комбинатты иштетебиз деген майнинг компаниясы барып алып, Макмал алтын комбинат иштеткан. Анын акчасы жок. Ал өзүнүн келишиме койгон, договорлоруна койгон нерселерин аткара албай келет. Себеп дегенде ал инвестордун акчасы жок. Ошол чыккан алтын менен эле бүгүн Макмал алтын комбинатын иштетип жатат. Анан да бир нерсе, мына бүгүнкү күндө ушул инвесторлорду келгенде, мамлекеттик инвесторлорду келгенде, ошонун 10%ын ошол инвесторлор өзүнүн кадрларынан иштетсин деп айтып атышат. Бул такыр туура эмес. Эгерде Макмал алтын комбинатында 3000 адистер иштесе, анын 300-ын кытайлыктар алып келиш керек экен. Же болбосо 1000 киши иштесе, анын 100-ын кытайлыктар алып келип, же болбосо инвесторлор алып келип иштеш керек экен. Эми өзүңөр карап көргүлө, 100 эле Кытай жетишет 1000 кыргызга. 300 эле Кытай жетишет 3000 кыргызга. Жайылып кетпейби? Биздин балдарыбыз ошо келген инвестор, биздин кыздарыбыз ошо келген инвесторлордон төлөп, эли жерибиздин баары башка болот. Кытай болуп кетпей? Мына бүгүнкү күндө Кочкор Атада ошол Кытай төрөттөрү көп деп айтып атышат. Мына ушундай төрөттөр болуп кетпейби? Ошондуктан мен айтар элем, инвесторлорго тойсал кворум боюнча инвесторлор адистерди алып келсин. Эгерде Кыргызстанда ошол адис жок болсо, анда ошол адисти алып келиш керек. Эгерде ал адис Кыргызстанда бар болсо, эмне үчүн инвестор алып келиш керек? Биздин өзүбүздүн адистер, инвесторлор келсин, бирок өзүбүздүн адистер, өзүбүздүн кадрлар, өзүбүздүн тоо кенчилер Кыргызстанда иштеш керек. И такша алыш керек, и тажрыйба алыш керек. Жанагынтип инвесторлор 10% өзүнүн адистерин алып келет деген болбойт. Анда жалаң башкаруу системасын инвесторлор алып келет дагы, өздөрү очойгон акчаларды ала алышат. Пуйс ошону кыргызстандык адистер алып келсин. Ошондуктан инвесторлорго адистерди 10% алып келет деген бул болбойт. Менин айта турган нерсем. Дагы бир нерсе, 1986 жылы Макмал алтын комбинаты ачылса, ошол Макмал алтын комбинатынын алтыны аркылуу Кыргызстанда алтын бар экен. Бул жерде алтын боюнча инвестиция салса болот экен деп
бул сыр сандыкчаны, алтын сыр сандыкчасын ачкан бул Макмал алтын комбинаты болгон. Дагы бир нерсе 1989 жылы Кумтөр дагы ошол СССРдин убагында алтын золото деген ишкана болгон. Мына ошондо Родаков деген келип, Кумтөрдө 1989 жылы Кумтөр алтын комбинатын ачканга болбойт бүгүн деп чечим чыгарып кеткен. Себеп дегенде бул экологиялык катастрофага учурайт деп Родаков айтып кеткен. Мына бүгүнкү күндө документтер бар. А бирок 1900 ошол эгемендүүлүк алгандан бери Акаев ага болбой мына Кумтөрдү аштырган. Мына бүгүнкү күндө мына ошентип атып биз мөңгүлөрдүн баарын талкалап атабыз. Мөңгүлөрдүн баарын талкалалы. Мынча миллиард сом, мынча миллиард доллар карыстап Сентарияны кетирдик. Бирок ошол жол менен эле, ошол иш менен эле, ошол инструкция менен эле, ошол эле мөңгү бар жерди бүгүн мына биздикилер казап атат. Ошол бөлтүрүк баштаган. То есть Кумтөрдүн бөлтүрүгү бүгүнкү күндөгү ошол казап атат. Эртең бөлтүрүк да жооп берет мөңгүнү казга. Мына 1 ай болду, 2 ай болдубу? 2 ай мөңгүнүн кесин канча жерин касты. Ошол 2 айды кандай эсептеп чыкканга туура келет. Ошондуктан Кумтөр маселеси бул оор маселе. Сентара кастыбы мөңгүнү? Бүгүн өзүбүздүкүлөр касып жатат. Мына ушул жагында биз ойлонушубуз керек. Алтындан биринчи биздин экологиябыз өйдө турат. Алтындан биринчи биздин мөңгүбүз өйдө турат. Алтындан биринчи биздин Кудай Таала берген жаратылышыбыз, Кудай Таала берген тообуз бийик турат. Анткени себеби тоо бул биздин урпактардыкы, биздин неберелер, чөбөрөлөр, биздин муундуку. Ал эми алтынды бүгүн биз касап алганыбыз менен эртең тоолорубуз урпактарыбызга калбай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул жагын биз терең ойлонолу. Дагы бир жолу айтам, адистешкен райондордон адистерди алып чыгып, министрлерди ошолордон коюш керек. Кыргыз алтын концернин президенти, эмне үчүн 9 тородон чыккан адистер Кыргыз алтын концернин президенти болбош керек. Алар бала кезинен бери алтынды ылгап көндүргөн эмелер. Мен 5 мүнөттүк айта турганым ушул. Саламатта калыңыздар.